Facebook колдонуучулар, ассаламу алейкум, багбандар жамааты. Саламатсыздарбы? Мына бисмилля деп эмени баштап алдык. Багдаватты. Куда кааласа эртеге биринчи болуп ушу Лейлек районунда, Исфана шаарында болот Багдават. Эми бардык эле кызыгып көп суроолор болуп атат багбанчылык боюнча. Эми ар жердин багбанчылыгы ар кандай болот. Ар бир райондо өзүнө жараша мөмөлүү дарактарды отургузуш керек деп биз дайыма эле түшүндүрүп келгенде түшүндүрүп атабыз. Эртеге мына Лейлек районунун багбандары, Баткен областынын багбандары 2 февралга, 3 февралга Кадамжай районунун багбандарын, анан 4-үнө ошол Кызылкыя, Үч Коргон, ошол Кербен, ошол Кызылкыяга жакынкы айылдардын бардыгын Багдаватка, Кызылкыянын мэриясында болот. Ошол жерге чогултуруп атабыз. Бардыңыздар, келиңиздер. Анан мына биздин азыркы кылып аткан жумуштарыбыз, мына үгүт жумуштарыбыздын мына майнабын мына бүгүн көрдүк да, Абдулла Аташевич. Мына сиз полукарлик көчөттөрдү айтып, биз ошолорду отургузуп, ошолордон былтыр түшүм алдык деп аябай сүйүндүрүштү адамды. Бирок эми мындай кубанарлык иштер болуп атыптыр. Бирок бул деген мындай өтө аз да, өтө аз. Эми чындыгында келгенде Кыргызстанда азыр мен дайыма эле айтып жүрөм, азыр бизде 2 миллион гектар жер бош жатат да. 2 миллион гектар бош жаткан жерге биз 3 миллиард дарак отургузушубуз керек. Бул эгерде биз ушул ишти аткарып ала турган болсок, мына Борбор Азиядагы мөмө өндүрүүчүлөрдүн, болгондо дагы мындай таза табигый органика мөмө өндүрүүчүлөрдүн мындай чоң бир эмесин түзөт элек да. Бардыңыздарды туугандар мына Багдаватка келип, мына Багдаваттын жүрүшүндө ал жерде суроо жооп болот. Ал жерде силер сурайсыздар, мына Лейлек чөлкөмүнө эмне отургузса болот, Баткенде кандай дарактарды отургузса болот, ошол көчөттөрдү кайдан алса болот, ошол көчөттөрдүн эмеси боюнча, түшүмдүүлүгү боюнча, ошонун сатуу боюнча, эң биринчи мына реализациясы боюнча суроолоруңарды берип алыңыздар, биз мүмкүн болушунча жооп беребиз да. Анан туугандар, баягындай биз деген Кыргызстан мамлекети багбанчылыкка аябай ыңгайлуу шартта жайланышканбыз. Мына ушул өзүбүздүн мүмкүнчүлүктү жибербешибиз керек да. Мына жолдо келе айтып көрдүк. Эми 1000 гектар жерлер такыр эле иштетилген эмес да. Такыр ал жерде деген органический соединение, ал жерде деген бардык эмелер толуп турат. Мына именно Кыргызстан үчүн өтө чоң пайда алып келтире турган мына багбанчылык жаатында аракет кылышыбыз керек. Анан балдарды дагы мына ушул багбанчылыкка балдарыбызды окутушубуз керек. Балдарыбыз эмне эң биринчи ошол биз азыр отургузабыз деп аткан көчөттөрдү жасаганды билиш керек. Анан экинчиден ошол көчөттөргө кам көрүүнү билиш керек. Олардын зыянкечтери менен, илдеттери менен күрөшкөндү билиш керек. Мына ошол көчөттөрдү кесип, мына ошол көчөттөрдү улап, көбөйтүп, мына ушул илимди алыш керек биздин балдарыбыз. Азыр бизде жумушсуздук жок деп 1 миллиондон ашык биздин мекендештерибиз башка бир жакта жүрүшөт. Бизде мындай карап көрсөк, биз мындай жумушсуздук деген нерсе бизде жок болуш керек. Бизде 2 миллион гектар жерибиз бар. Эгерде ошонун бардыгын бак кылып ала турган болсок, бир эле гектарында 2ден киши иштегенде 4 миллион киши ушу жумуш менен камсыз болот. 4 миллион киши деген туруктуу жумуш менен камсыз болот. Биз ушуну бардык өзүбүздүн мына жаңы президентибиз Садыр Нуркожоевичке, мына премьер-министрибиз Новиковго, мына биздин айыл чарба министрибиз Тилек Токтогазиевке бардыгына сунуштайбыз. Мына биздин Кыргызстандын багбандарын колдоп бериңиздер.
биздин Кыргызстанда бак отургузуу менен нан тапса болот. Болгондо дагы өтө мындай жакшы мындай байгерчиликте, барчылыкта жашасак боло турган бизде толук мүмкүнчүлүк бар. Мына ушул мүмкүнчүлүктөрдү биз пайдаланышыбыз керек да. Анан эми туугандар, азыр күн өтүп атат. Мына азыр бир 10 күндөн кийин эле мына Лейлек районунда бир 10-15 күндө уже бактарак отургузушту баштайт. Мына Лейлек районуна эртеге Багдабадка келе албаган кишилерге айтам, туугандар, сөзсүз түрдө Telegram скачать этиңиздер. Кыргызстан боюнча Telegram эң чоң айыл чарба группаларыбыз бар. Бардык эле Кыргызстандын эли кирип, ошол жерде мына биздин азыркы силер бере турган суроолорду ошол жерде жообун ала аласыздар да. Мына алмага кандай кам көрүү, алманы кантип өстүрүү, мына ушул сөздөрдүн бардыгын мына биз силерге үйрөтүп беребиз. Мына Борбор Азия багбандар биримдиги эмне жумуш аткарды деп көп айтып атат да. Эми туура, Борбор Азия багбандар биримдигинде байлар жок. Чынын айтып коелу, бизде бай жок да. Ошол баягындай кылып мындай биз деген буну бизнеске айлантырган жокпуз. Биздин азыр кылып аткан иштерибиз бардыгы консультативный характерде кетип атат. Мисалы үчүн биз силерге мисалы үчүн көчөт алып келип, жарабаган көчөттөрдү сатпадык мисалы үчүн. Ал жерден жүзүбүз жарык, Кудайга шүгүр. Же болбосо силерге мисалы үчүн бир жаман бир мындай химикалык бир эмелерди, фунгицид, пестицид, гербицидтерди алып келип сатпай атабыз. Бул боюнча дагы жүзүбүз жарык, Кудайга шүгүр. Же болбосо бир баягындай химиялык бир жер семирткичтерди алып келип сатпай атабыз. Бул боюнча дагы жүзүбүз жарык силердин астыбызда. Биздики консультативный характерде кетти. Ооба, жер бере албадык. Мындай шарттар түзүп, көчөт бекер бере албадык, бирок Борбор Азия багбандар биримдиги силерге эмнени берди? Борбор Азия багбандар биримдиги силерге туура көчөт отургузууну үйрөттү. Мына ошол көчөттөрдүн сапатын кандай кылып карап алышты үйрөттү. Мына ошол көчөт тандаганыңарда дагы азыр силер билесиздер. Мен дайыма айтып жүрөм, вне зоны вирусной безопасности деген сертификаты болот. Вне зоны вирусной безопасности деген. Бул деген вирустан тышкары, буда вирус жок деген маанини билдирет да. Ошон үчүн бардыгыңыздар, туугандар, эртеге жаз келет, колуңузга киргенди эле алып келип отургузуп койбоңуздар. Мисалы үчүн 10 сапатсыз көчөт отургузгандан көрөктүү 2 сапаттуу көчөт отургузуңуздар. Ошол тетиги 10 көчөткө караганда көбүрөөк силерге түшүм да берет, анан силердин ошол баг отургузуп кылган мээнетиңерди кайтарып берет. Пайдасы аябай жакшы болот. Мына мисалы үчүн айтайлы, бийик өскөн дарактарды отургузуп атабыз азыр. Ал дарактардын эч ким жаман деп айткан жок. Алардын болгону ошол эмеси рентабелдүүлүгүндө да, бизге пайда келтирүү боюнча башка мамлекеттер колдонулуп аткан технологиядан калып кеткендиги үчүн биз дагы ошону силерге таңуулап айтабыз да, айтып атабыз. Туугандар, высокорослый чоң дарак болуп өсө турган мөмөлүү дарактарды отургузбагыла, анан көрөктүү жапыз бойлуу дарактарды отургузгула, ыргалдуу багбанчылык кылгыла деп атабыз. Мына ыргалдуу багбанчылыкка бул деген Кыргызстан боюнча тандалды азыр. Эм 106 полукарлик дарактарын отургузуп, мына ошодон түшүм алыңыздар. Полукарлик дарактардын 1400-дөн 1700-гө чейин батат 1 гектарына. Эми элестетип көрүңүздөр. Азыр силер высокорослый отургузуп алдыңыздар. Анын түшүмүн 7-10 жыл күтөсүздөр. Бул минус, бир убакыт кетти. Экинчи минусу, жанагы отургузулган дарактардын мөмөсү кандай болот? Аны белгисиз. Аны эч ким билбейт. Аларда мисалы үчүн сиз скрипцион отургузсаңыз, раечка чыгып калышы болушу мүмкүн. Же болбосо голден отургузсаңыз, превосход чыгып калышы мүмкүн. Толук мындай гарантиясы жок ал көчөттөрдүн эмне чыгышы. Бул экиби. Анан ал көчөттөрдү кыйуу кыйын да, обрезка кылыш. Үстүнө чыгып алып обрезка кыласың, өтө кыйын. Дарылаш дагы чоң маселе. Чоң маселе дарылаш. Анан анын түшүмүн жыйнап алыш өтө чоң маселе. Мисалы үчүн азыркы ушул тапта мына
Кадамжайда сезон болуп кокон гилес бышкан кезде же алма бышкан кезде травматологияга барсаңыздар, ишенбесеңиздер, дарактан кулап түшкөн жаш келиндер ошол жүлүнү үзүлүп кетет керкилеринчи. Бул деген өтө мындай кооптуу да, травма опасный. Анан дагы бир жаман жери, мисалы үчүн үстүндөгүсү мисалы үчүн жакшы болот, астынысы начар болот да. А биз сунуштап аткан полукарлик 106 подвойдо териш оңой, дарылаш оңой, мисалы үчүн түшүмүн терип аласыз, жеңил эле терип аласыз. Дарылаш дагы аябай жеңил дарылаш. Анан кийин бунун деген сугарыш оңой. Полукарликтерди аябай жеңил да, мына пол немени капельный кылып коесуздар, бир эле жерден краникти ачып коесуздар, убакытты коюп туруп, 2 саатта уже сонун болуп туруп уже сугарылып калат. Дагы бир жакшы жери, мына ушул биз сунуштап аткан полукарликтердин түшүмүн дүйнө жүзү тааныйт да. Биз ошондой сортторду сунуштап атат. Клубный алмалар, мисалы үчүн клубный баткенгилес, клубный өрүк, клубный слива, анар, ошол миндаль бардыгы өтө сапаттуу. Бир жерге алып барып сатсаңыз дагы уят болбой, мындай кылып эле сата бересиз да. Мына ушул жөнүндө айтып кетели дедик эле. Анан мына жанында турган мына Бекболот иним болот. Ушул Бекболот иним экөөбүз былтыр дагы ушул мына Баткен облусунун бардыгын Багдабатына катышкан, традицияны быйыл да бузбай дагы келип, дагы катышып, мага жардам берип. Бул жигиттен мен көп нерсени сурап билип алам да. Бул деген практик багбан. Мисалы үчүн мен бул ушул иним билгендин даже 10-чу бөлүгүн да билбейм да. Бирок аябай мындай такшалган багбан. Эгерде силерде кандайдыр бир чоңураак бак кылып, мисалы үчүн бир 10 гектар, 20 гектар бак кылып, мисалы үчүн ошонун түшүмүн көрөмүн, ошонун үзүрүн көрөмүн, ошону мага жакшы мындай консультация керек десеңиздер, ушул Бекболот иниме кайрыласыздар. Бекболот, сөз сизде. Ассаламу алейкум, урматтуу замандаштар, ассаламу алейкум достор. Мен Уланов Бекболот, Кайрат Дыйкан чарбасынын жетекчисин, ошондой эле Бага Сүрө Кыргызстан каналынын жетектейм. Достор, эртең 1 февралдан баштап Багдабат компаниясы сиздерге келип отурат. 1 февралдан баштап Лейлик районунан Кыргызстандын Ысык көл райондарына чейин буюрса Багдабат жүрөт. Биздин максат интенсивдүү багбанчылыкты өнүктүрүү, багбанчылыктагы бутоолордун формаларын жакшыртуу, ошондой эле түшүмдүүлүк жана рентабелдүүлүк, жана ошондой эле экспорттоо боюнча бир катар суроо жооптор болот. Буюрса сиздер менен кеңири маалыматты эртең сиздерди Багдабатта күтөбүз буюрса. Кыска эле сүйлөйм, буюрса эртең жолугушканга чейин. Рахмат. Эми азыр эгерде неме кылса, оператор бизге руксат берсе, камераны биз буруп алып туруп, өзүбүздүн эмени жалгаштырсак, руксат бересизби? Мынан бизге алып берип койсоңуз. Так.